Урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Биз метро Бабушкинскаяда турабыз. Бул жерде даяр готовый бизнес сатууга чыгып калды. Срочно өтө шашылыш баада. Азыр биз баасын айтабыз. Ал баадан деле конкретный түшүп берем, бир реальный ала турган адам болсо дейт да. Эки подъемник бар экен, малярга бир месталар бар экен, ал жерде тосуп алсаңыздар деле болот экен. Офис кылып пайдаланганга өдөсү да бир 2 комнат чакан офис да бар экен. Бул жерде кимдерге сунуштайбыз? Таксопаркы бар адамдарга сунуштайбыз. Анан бул жерде ушул сервис менен иштешкен бир парк бар экен, 50 машинасы бар дейт. Ошолорду карайбыз дейт, анан өзүнүн клиенттерибиз карайбыз дейт. Причина продажа Кыргызстанга кетем дейт. Ошого бир кимдир бирөө издеп аткан болсо, башка болгон болсо жакшы болот, ал иштетсин дейт. Анан бул мамлекетке караган жер экен. Кыскасы текшерип келип тынчыңды албайт дейт. Шлагбаумдан ачылат экен, 24 саат доступ бар экен. Баасын айтайын эми, баасы 750 миң дейт. Карап көрөсүздөр, сүйлөшөсүздөр да. Ичинде көп нерсеси бар экен. Жүргүлө. Подъемниктин өзү эле бир 200 миңге чейинки турган бир подъемниги бар экен. Анан 100 нерсе миңге подъемник алдым деди. Мына. Бул жерге туугандар сход развал коюш керек экен да, сход развал жок экен могу жер. Жакындарда сход развал жок дейт. Анан бул жерде таксопаркты мен тартып жүргөн, билесиздер. Таксопарктан машиналар деле бул жака кирип оңдоткондор болуп калат экен. Анан могу жерде оңдоткондон кийин негизи развалга коюш керек болот да. Развалды примерно бир 600 миңге койсо жакшы иштесе болот экен да. Шиномонтаж кое турган жерлери бар экен дегенде. Кыскасы машина көп туугандар. Көрүп атабыз, парковкалар деле бар экен. Кенен кое бересиздер, могу жактарга деле парковканчы. Киргенде шиномонтажга месталары, бир домкрат бар экен. Моделе домкрат деп аталса керек, мотор сотору кое турган жанагы темир тезеги да. Диван бар экен дегендей. Жанагы айтылган кымбатыраак подъемниги мына экөө кошулуп, ушул жерде 2 подъемник бар дегендей да. Жүрүңүздөр. Бул жакта жанагы бар экен, пресси бар экен. Пресс. Бул менен деле көп иштерди аткарат, билебиз. Дагы бир отура турган диваны бар экен, 2-3 набор ключу бар экен туугандар. Компрессор бар экен туугандар могу жерде. Мондой аппараты бар экен. Эмне дейбиз? Пистолет дейбизби? Будан экөө деди да. Экөө бар будан деди. Тарс чечип жанагылат го. Печкасы бар экен. Могу жерде мелчоква ходовой частиндан темир тезектер бизде өзүбүздө калган дейт. Бул жакты көргөзөлүк анан. Квадрат метри примерно бир 70 квадрат метрдей болуп калат экен да. Полнуйча. Бул жерге дагы кааласаңыздар, ушул жерге коюңуздар жанагы шиномонтаждын аппаратурасын. Бул жерге майларды коюп туруп эле ишти кыла бересиздер. Бул жакта жанагы краска кылганга да местасы бар бул жерде. Ушул жер жабып эле алыш керек дейт. Анан вытяжкасы өдөдө турат, о трубасы турат. О көрүп атабыз. Бул жерде ошого ылайыкташтырып жасаган экен негизичи. Бул жерде отура турган жери бар, полкалар турат туугандар. Анан бул жерде холодильник да бар экен. Холодильниктен рабочий дейт. Иштеген адамдарга удобствоун жакшы эле түзүп тур да, мындай айткандачы. Бир өзүбүздө бир моторист бар дейт. Эми бул жерди мен сунуштайт элем. Таксопарк иштеткендерге айткандай, анан ушул уста балдар алган болсо чындап жакшы иштетпет да. Аренда платасын айтып коюн, 105 миң деди. Полный мына свет, суу пусуна полный ошончу дейт. Каласа ипи менен иштесин, каласа без ипи деле иштесе болот. Анан текшерип андай-мындайларга деди, ачык эле 5 миңден берип турабыз айга деди. Андан айтып коюш керек туурабы. Набор ключтөрү анамыналар бар бул жерде дагычы. Анан бул жер офис бар. 2 комнатка бөлүп койгон офис бар. Ушул жерден чыгып кетебиз. Офис деле мындай чакан экен, яркий экен дегендей, потолок деле 170-180ден ашыгыраак чыгат экен, бийиктигичи. Парта стол стулу бар экен дегендей туугандар. Ходовой запчасть сатсаңыздар болот экен, бул жагда шкафтары бар экен. Бийиктик высотасы 180-190 бир 2 дейле бар экен. Мен өзүм 179, 176 ошондой чыгам да, 178 ошондой чыгам дегендейчи. Бул жакты кааласаңыздар чай иче турган место кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар уста балким жатып калса боло турган место экен да, мындай айткандачы. Жакшы. Ошондой туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Бул видеону ошол таксопарк иштеткен, ошол бизнеске кызыгып жүргөндөргө сунуштап кетмекчибиз. Доступ 24 саат экен деп айттык. Баасы 750 миң рубль деп атат. Конкретный түшүп берем дейт туугандар. Конкретный түшүп берем дейт. Алып сход развал коюп деле иштесеңиздер болот, куда каласа. Өзүнүн клиенттери бар экен. Бул парк менен деле сүйлөшүп, ал жактан деле көбүрөөк машиналарды алып иштетсеңиздер болот экен. Булар деле жетишпей атат менимчечи. Ишти кылыңыздар туугандар, кызыккандарга жөнөтүп коюңуздар. Биздин максат элге маалымат чыгарып коюу. Анан калган дальше
адам ала турган адам келип көрөт, сүйлөшүп көрөт, жолугуп көрөт дегендейчи, ошондой жакшылык күндөргө жолугуп жүрө берейик. Лайктан бирден басыңыздар, каналыбызга катталып коңуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.